Сарбагышев Максатбек Канатбековичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрович. Менин берейин деген суроом Айыл чарба министринин орун басарына. Бизде канча муниципалдык мамлекетке тиешелүү базарлар бар? Базарлар боюнча маалымат алып турум, кечиресиздер. Мен Маалымат жок. маалымат берип коем. Канча лаборатория бар? Биолабораторий нету, а в смысле Жок, ошо лаборатория боюнча да маалымат алып турум да мен. Канча сиздердин штатыңарда ветврачтар бар? Ошол ветеринария боюнча маалымат алып турум, кечиресиздер. Урматтуу депутаттар, кетпесеңиздер аз добуш беребиз. Муну өзүбүз тандап алдык бул варианттычы. Хорошо, бул берилген суроом. Бул берген суроом себеби мына азыр жакын арада эле өкмөттүн 2008 жылы чыгарылган токтомун жокко чыгарып, бул баягы жеке лабораторияларды жокко чыгарып, азыр мындайча айтканда жаап атыптырсыздар, Анын максаты эмнеде? Лабораториялар боюнча такыр маалымат алып турум да мен, кечиресиздер. Мен жазуу түрүндө жазып берейинчи аны, адистерден сурап. Маалымат жок ал боюнча дагы. 2018 жылкы 15 январдагы номер 17 токтом боюнча билесизби? Эми муну сураган себеби андай айыл чарба министрлиги анда эмне кылып атат дегеним да. Эмне үчүн дегенде бул айыл чарба министрлиги ушул жеке лабораторияларды жок кылуунун үстүндө иштеп атса бүгүнкү күндө, анда бул мамлекет тарабынан лабораториялар салынабы, салынбайбы? Салынса ошол канча каражат болот? Канча бюджетке баягы оорчулугун келтирет? Мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошонун баарын айтпай туруп, бүгүнкү күндө жанагы менчик лабораторияларды жабуунун үстүндө иштегени менин оюмча туура эмес деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө элге шарт түзүп беришибиз керек. Эртеңки күнү экспорт, импорт деген учурларда сиздер тараптан ушул баягы элдин көйгөйүн өз убагында жеңил шарт түзүп берүү максатында бүгүнкү күндө пока жеке лабораториялар иштеп туруш керек го деген менин оюм, сунушум сиздерге. А то баягы бүгүнкү күндө маалымат келип атат, ушул кээ бир базарлардагы лабораторияларды жабуунун үстүндө сиздер тараптан иш аракеттер болуп атыптыр. Менин сунушум ошолорду жапканга чейин же болбосо ушул жерге келип айыл чарба министри айтып берсин анда. Биздин бюджеттен монча миллион сомубуз бүгүнкү күндө лаборатория салганга шарт түзүлүп атат, элге жеңилдиктер болот. Биз мындайча айтканда ойлойм, бүгүнкү күндө элдин экспорт, импорттагы шарттарын эле түзүп берүүнүн үстүндө иштешибиз керек. Биз аларга мындайча айтканда жеңилдик түзүп беришибиз керек. Биз алардын доходун, расходун санап эле, алардын мындайча айтканда өз күчү менен, каражаны менен мындайча айтканда сабап тапкан акчасын эле санап отурабыз да. Ошонун үстүнөн иштеп сиздер тараптан, урматтуу орун басары, азыркы мен берген суроолор боюнча кагаз жүзүндө жооп берип койсоңуз. Макул. Жакын арада. Эмне себептен жабылып атат? Рахмат.